суроо жооп эфирине көңүл бурмакчыбыз. Биринчи кезекте WhatsApp'tan келген суроолорго жооп берсек, 1144 суроого келгенбиз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин суроом мындайча. Аял кишилер намаз окуганда биринчи субхананы, бул деген сана деген сөз. Сананы айтып, андан кийин аузуну айтып, бисмилланы айтабыз. Анан Фатиха. Анан зам сүрөнү айтарда бисмилла айтылабы же айтылбайбы? Анан экинчи рекетте Фатиханы бисмилла менен баштайбызбы же айтылбайбы дейт. Экинчи рекет намаз, мисалы аял киши 2 рекет намаз окуйбу, багымдаттын парзы сыяктуу, 3 рекет окуйбу, шам намазынын парзы сыяктуу, 4 рекет асыр сыяктуу жергиликтүү болсо, сапарга чыкпаса, асыр намазы, анан куфтан намазы болобу 4. Ар биринде башында Фатихадан алып бисмилланы айтылыш керек болот. Бул биздин ханафи китептерде айтылат. Биринчи рекетте дагы, экинчи рекетте да бисмилла менен баштайт Фатихадан алдын. Эми аял киши үйдө жамаат, эркектер окшоп жамаатка барбайт да. Эркектер болсо жамаат куйганда имамдын кырааты арттагылардын кырааты болот, алар айтпайт. Сананы гана айтып токтоп күтүп турушат. Анан могул жерде сүрөнү айтаарда Фатихадан кийин сүрөнү айтаар. Айтсаң, кебирлеп тура эмес түшүнөт. Чын айтсаң эле астагфирулла, дин деп жүрүп караңгы болуп кетипсиз деп ушинтип мени караңгы дейт. Караңгы дегенде мен телефондун ачыгы бияка коюп баштам. Кымбат телефондорум бар да. Билет экен деп ойлоп калат. Антесен болбойт, түшүнбөйт. Бир жерге